Салмастар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасында курман болгондорду эскерип элге кайрылды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышуудан курман болгон аскерлер менен жай жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Далай кыйын кезеңдерди башынан кечирген Баткендин баатыр эли 2021-2022 жылдагы каргашалуу күндөрдө кайратынан жазбай, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн тикесинен тик туруп беришти. Бул оорусуноо жалаң эле баткендиктердин эмес, жалпы эле кыргызстандыктардын биримдигин бекемдеди. Ошол оор учурда жамы журтубуз баткендик бир боорлорду жалгыз калтырбай аза кайгысын тең бөлүшүп эч нерсесин аяган жок. Жеңилин жерден, оорун колдон алды. Эл журтубуздун кыйынчылыктарда мүңкүрөбөгөн, чөкпөгөн ушундай асыл сапаттарына мамлекет жетекчиси катары да, жөнөкөй адам катары да башымды ийип таазим этем деген Жапаров. Президент чегарадагы кандуу кагылыштардан кийин анда жашаган калктар тараптан колдоо, облустун экономикасын өркүндөтүү жана социалдык көйгөйлөрүн чечүү максатында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынганын белгилеген. Анын негизинде Баткен облусунун 2022-2035 жылдарга өнүктүрүүгө багытталган жол картасы программасы иштелип чыгып, ага ылайык аталган облуска республикалык бюджеттен жылына 500 миллион сом бөлүнүп, максаттуу иштетиле баштады. Учурда облустун аймагында, анын ичинде жабыркаган айылдарда көптөгөн алгылыктуу иштер аткарылып, элибиздин эртеңки күнгө, келечекке болгон ишеними артты. Куралдуу күчтөрүбүздү аскердик техникалык жактан, аскер кызматкерлерин болсо социалдык жактан камсыз кылуубуз, аскер кызматын өтөөгө умтулган мекенчил жаштарыбыздын санынын өсүшүнө өбөлгө түздү деген мамлекет башчысы кайрылуусунда. Ошондой эле ал учурда Кыргыз-Тажик чегарасы маселелерин чечүү боюнча эки тараптуу мамлекеттик комиссиянын ишинде жылыштар болуп жатканын кошумчалап, Кыргызстан чегара маселелерин сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө кызыктар экендигин белгилеген. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Сот БШКнын Бекмурза Эргешевка байланыштуу чечимин жокко чыгарды. Бишкек шаарынын административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын номер 7-1 мандаттуу округунан талапкер Бекмурза Эргешевди жарыштан четтеткен чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Эргешевдин ишенимдүү өкүлү Мелис Обозов билдирди. 26 апрелде Бекмурза Эргешевдин талапкерлик каттоосун жокко чыгаруу чечимине Боршайкомдун 8 мүчөсү макул деп добуш берип чечим кабыл алынган. Буга башка талапкердин БШКга жана бийлик өкүлдөрүнүн административдик ресурс колдонулуп жатканы тууралуу жазган арызы негиз болгон. Буга чейин эркин журналист Кыдыр Сисаков айрым аткаминерлер жана аларга баш ийген кызматкерлер шайлоодогу талапкерлердин бири Бекмурза Эргешевдин штабында жүргөнүн иликтеп чыккан. Ош шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Азат Кубат бул видео чыккандан кийин атайын комиссия түзүлүп иликтөө жүргөнүн жана анын чечими менен айрым кызмат адамдары жазага тартылганын билдирген. Кыргызстандын футзал боюнча командасы дүйнө чемпионатына катышпай калды. Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы дүйнө чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууду. Чечүүчү беттеште команда Афганистандык атаандаштарына 5-3 эсебинде жеңилип калды. Кыргызстандык курама команда Таиланддагы Азия кубогуна катышып, жарым финалда оюндан четтетилди. Регламентке ылайык жарым финалга чыккандар дүйнө чемпионатына жолдомо алышкан. Бирок Өзбекстандын атынан чыккан жарым финалчылар сентябрда дүйнө чемпиондугуна катышмай болуп дагы бир оюн өткөрүлгөн. Турнирдин кожоюну автоматтык түрдө дүйнө чемпионатына барат. 2 күн мурун беттешке кыргызстандык футболчулар Вьетнамдын курамасын жеңген болчу, бирок бүгүн утулду. Кыргызстандын курама командасы дүйнө чемпионатында бир да жолу ойной элек. Ал эми бүгүн жеңишке ээ болгон Афганистандын спортчулары дүйнө биринчилигине алгачкы жолу катышат.
Туркияда атышуу 2 тартип сакчы көз жумуп 8 жаракат алды. Туркиянын түштүк чыгышындагы атышуудан полициянын 2 кызматкери каза таап 8 жарадар болгонун РИА Новостинин Халк ТВ каналына шилтеме кылып жазды. Алдын ала берилген маалыматтарга таянсак, тартип сакчылардын бири кесиптештерине ок чыгарган, азырынча себеби белгисиз. Дөңгөлөк жууган жабдуу орнотпогон курулуш компанияларынын иши токтотулат. Бишкекте атайын техниканын дөңгөлөгүн жууй турган жабдууларды орнотпогон курулуш компаниялары жабылат. Бул тууралуу кала мэриясынан билдиришти. Маалымат калайга акыркы мөөнөт 29 апрелде аяктайт. Талапка жооп бербей иши токтоткон компаниялар тиешелүү жабдууну орноткондон кийин гана жумушун уланталат. Курулуш аянтчаларында трансбой дөңгөлөктөрдү жууган эстакадалар болушу керек жана объекттин кире беришине шагыл төгүлүшү зарыл, деп жазылат маалыматта. Муниципалдык инспекция борбор каладагы курулуш компанияларына курулуш техникаларынын дөңгөлөктөрүн жуучу жабдууларды же пунктуларды орнотуу зарылдыгы жөнүндө 61 көрсөтмө бергени айтылды. Улуттук банк телефон шылуундары көбөйүп жатканын айтып, сак болууну эскертти. Улуттук банк акыркы убактарда телефон аркылуу башкы банктын атынан чалып элди алдаган шылуундар көбөйүп жатканын эскертти. Адатталар өзүн улуттук банктын же коммерциялык банктардын кызматкери катары тааныштырып, ар кандай шылтоо менен адамдын жеке маалыматын, тагыраагы, банктык картанын реквизиттерин, сивик кодту тууралуу маалымат берүүнү суранат. Улуттук банк тарабынан жарандардан эч кандай жеке жана купуя маалыматтар талап кылынбай турганын эскертебиз. Ошондой эле башкы банктын жарандарга эсеп ачылбайт, жеке адамдар тейленбейт жана калк менен акчалай эсептешүүлөр жүргүзүлбөйт деп айтылат маалыматта. Башкы банк ушул себептерден улам шылуундардан сак болууну жана аларга жеке маалыматты бербөөнү өтүнөт. Ошондой эле текшерилбеген белгисиз шилтемелерге кирип, ал жакка жеке маалыматтарды жана картанын реквизиттерин жазууга болбойт. Өз элим ушу сиздердин жардамыңыздарга да муктаж болуп отурабыз. Ушу Малика кызыбызга сиздердин жардамыңыздарды аябайт деп үмүттөнөбүз. Жардам кылып коюңуздарчы деп өтүнөбүз. Түркия мамлекетине дагы ушу июль айында бармакпыз. Ошого чейин буга чейинки чогулган аманаттарыңыздарды алып атабыз. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушу кызыбыздын жардам айыгып кетишине себеп жооп коюңуздар деп, дуа кылып коюңуздар деп өтүнөбүз. Дагы ушу 1.200.000 каражат жетпей турат. Ушу бизге биздин реквизиттер Мбанк Плотбек А деп чыгат, Сбербанк Плотбек С деп чыгат. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк алган кыз-келиндердин саны өсүүдө. Статистика Кыргызстанда 2,7 миллион адам айдоочулук күбөлүк алган. Бул республиканын эгемендүүлүк алган күнүнөн тарта бүгүнкү күнгө чейинки көрсөткүч экенин УНА мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматта жогоруда айтылган сандын 84,1%-ын эркектер, 15,89%-ын айымдар түзгөнү айтылат. Жыл сайын автомектептерде окуган кыз-келиндердин саны өсүп, айдоочулук күбөлүк алгандар аз эмес. 2023 жылы 25.368 айым айдоочулук күбөлүк алган. Ал эми 2024 жылдын 1 январынан 24 апрелине чейин 7777 аял сынактан өтүп айдоо укугуна ээ болду деп билдирди УНА ишканасы. Агенттик республика боюнча кызмат көрсөтүп жаткан 33 бөлүмдүн 26 бөлүмүндө сынак тапшырышып, айдоочулук күбөлүк алса болоорун эскертет. Ошондой эле айдоочулук күбөлүктү жаңыртып же кайра калыбына келтирүү үчүн Бишкек шаарынын Чокан Валиханов номер 2 дарегинде жайгашкан чыгыш бөлүмүндө дем алыш күндөрү да сынак тапшырууга болоору айтылды. Кыргызстанда добуш берүүдө биринчи ирет электрондук паспорт пайдаланылууда. Биринчи жолу жарандар шайлоо тилкемелеринде идентификациядан өтүү үчүн электрондук паспорттарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Бул үчүн шайлоочулар түндүк тиркемесин пайдаланышат. Жарандардын паспорт электрондук документ форматында системага жүктөлгөн. Аны шайлоодо колдонуу ыкмасы Инфоком мамлекеттик ишканасынын БШК менен кызматташуусунун негизинде идентификациялоо программасына киргизилген. Эске салсак, бүгүн Баткен, Ош жана Кара Суу бир мандаттуу шайлоо округдарында Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүүдө. Ассаламу алейкум Түркия ТВнын катталуучулары. Мана биз жаңы оюнга старт берген турабыз туугандар. 5 машина. Матиздердин эми окшошкондугун караңыздар. Сонун машиналар туугандар. 5 машина, 3 Матиз, Nexia жана Mercy 210 туугандар. 2008 бардыгы жылы окшош. Состоянияны көрүп турасыздар. Эң чөткү состояниядагы алдыңкы машиналарды таптык туугандар. 500 сомго айылып ойноп утуңуздар. Кейін бұл 4-ші машинабыз туугандар. Nexia 2.
2010. Бул дагы четкий машина туугандар. Видеодон мактабай эле турайын, сүрөттөн көрүп аласыздар. Сонун машина 500 сом. Главный деп аягы эле жаштардын мечтасы Mercedes 210. 2-4 объемда коробкасы автомат, бензин, дизель эмес туугандар. Сонун машина. Бул машиналардан тышкары туугандар. Бизде общий приздин саны 135 приз бар туугандар. 135 приз, 5 машина. Анан 100 уштукта 1000 сомдон акчалай призибиз бар. 30 уштук конверт 2000 сомдон пулубуз бар туугандар. Билеттин баасы 500 сом, 500 рубль, общий билеттин количествосы 3400 билет болот туугандар. 500 сомдон 135 приз туугандар. Билетти кантип аласыздар? Экранда номер турат, WhatsApp. Плюс Сбербанкка уланган Россиядагылар үчүн. Биякта М-банк турат, ай жаркына деп чыгат. Кыргызстандан алсаңыздар дагы, Россиядан алсаңыздар дагы сразу чекти момент жөнөтүп коюңуздар, билет барат туугандар. Билеттин баасы 500 сомдон 500 рубльден старт кетти. Шашылыңыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Кыргызстан араб өлкөлөрүнүн камбарата биргесин курууга катышууга чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касмалиев Эр-Риядта бир катар араб өлкөлөрүнүн өнүктүрүү фонддорунун өкүлдөрү менен жолукту. Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Султан Аль-Маршад менен кездешүүдө камбарата биргесин куруу долбооруна токтолуп, аларды Кыргызстан июнь айынын башында Вена шаарында уюштуруп жаткан энергетикалык инвестициялык эл аралык форумга катышууга чакырды. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Касмалиев Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мохаммед Сулайман Ал-Жасир жана Кувейттин араб экономикалык өнүктүрүү фондунун өкүлү Абдулла Халил Ал-Мусайбих менен жолугушууда бул долбоорго катышууга, Венадагы инвестициялык форумга келүүгө чакырды. Касмалиев Сауд Арабияга Ислам өнүктүрүү банкынын тобунун башкаруучуларынын 49-отурумуна катышуу үчүн барган. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вашингтонда Азия инфраструктуралык инвестиция банкынын президенти Цзин Лицун менен жолугушууда дагы камбарата биргесин курууга катышууга үндөгөн. Кыргыз бийлиги камбарата биргесин курууга болжол менен 2 миллиард 96 миллион доллар мукеттерин маамдаган. Курулуш 6 баскычтан турат. Энергетикалык эксперттер долбоордун наркы 4-5 миллиард долларга чейин жетет деп эсептешет. ГЭСтин өзүн куруу 2024-жылы башталып, биринчи агрегаты 2028-жылы ишке берилет деп пландалган. ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулук болуп, жылына 5-6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрө алат. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Агалайгы 3 өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөрү айтылган. Компания камбарата биргесин башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт. Бирок бул боюнча конкреттүү иштер башталып элек. Буга чейин айрым депутаттар менен энергетиктер үлүштөрдүн пайызы боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. Туркиядагы элчи Анкара шаарынын мэри менен жолугушту. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Анкара шаарынын мэри Мансур Яваш менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Казакбаев Явашты 31 мартта бүткүл Туркия боюнча өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы боюнча Анкара шаарынын мэри кызматына кайра шайланышы менен куттуктап, ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин куттуктоо катын тапшырды. Тараптар Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы эки тараптуу соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн перспективаларын талкуулашкан. Бишкек жана Анкара шаарларынын ортосундагы боордош шаар мамилелери боюнча түзүлгөн келишимди эске алуу менен элчи борборлордун өз ара аракеттенүүсүн активдештирүүгө чакырып, Анкара шаарынын мэриясынын делегациясын жана бизнес коомчулуктарын Кыргызстанга иш сапар менен келип кетүүгө чакырган.